Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Урматтуу кыргызстандыктар, менин аты жөнүм Милимбек, фамилиям Исраилов. Мен кечээки бизде резонанстуу жаралган журналист, блогер Улукбек Карабек уулу боюнча да баарыңыздар кабардар болсоңуздар керек. Элге таазим, элге ыраазычылык. Мен дагы ушул учурдан бир нерсени баса белгилеп айтып кетчү нерсе бар экен. Бул ишти саясатташтырбайын деген сайын саясатташтырып атышат. Азыр мен буларга сизге негиз кылып айтып беремин. Биз мисалы Кыргызстандын жарандары бүткүл медицина кызматкерлерине, медиктерге, биздин медик апаларыбызга, эжелерибизге жана мындай бир жан сактоочу, мындайча айтканда оорукер дарыгерлерге биз мындай каршы эмеспиз баарына. Буну саясатташтырбагыла. Урматтуу ким десек, заказ алгандар ушул нерсени бир кандайдыр бир шылуундардын өзүнүн мамлекеттик мекемени өзүнүн менчиги кылып алган кээ бир главврачтардын, кээ бир ошол мындай главврачтардын оң жагындагы, сол жагындагылар силер мындай ондой заказ бербегиле. Олордун силердин заказыңарды аткаргандардын бир тиын маалыматы суу кечпейт. Буну мен ачык жана мындай гарантия, кепилдик менен айтып кете аламын. Сиздер андай маалыматты ошол жердеги эжелерди, ошол жердеги бейгүнөө, бул ишке такыр күнөөсү жок, өзүнүн айлыгына иштеп аткан эжелерди силер мындай алдыга, элге тепкиге салбагыла. Бул мындай кылмыштан качуу же өзүнүн кылмышын, өзүңөрдүн кылмышыңарды бир мындай жашыруу максатында мындай тактикаңар суу кечпейт. Урматтуу эл журт, буну дагы биз билип алышыбыз керек. Азыр көпчүлүгүңүздөр байкап атсаңыздар керек. Ушундай дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетсем, эч кандай күнөөсү жок. Ошол жердеги баягы пол жуган акушерка же бир оң жактагы, сол жактагы калпиле бир мындай элге башкача маалымат кылып, как будто биз эл бүткүл медицина тармагын жанагы дарыгерлерге сокку уруп аткандай бир мындай сүр көрсөткүлөрү келип атышат. Кандайдыр бир жок. Да бир жайда мунуңар вообще суу кечпейт. Мунуңарды жыйыштыргыла. Баары бир кылмыш болгон ошол жерде. Кесиптешибиз Улукбек Карабек бүт баар жогун ачыктаган, бүт баар жагын айткан деген, өзүңөрдүн кылмышыңарды жашыруу максатында алдын ала тил бириктирип, бул Улукбек Карабек уулун олуптун тушайын дедиңер эле болбой калды. Бул дагы ким заказ бергендер дагы Кудай буйруса ачыкка чыгат. Биз медицина тармагын биротоло ошол жердеги шылуундардын, элдин терисинен шылып аткан жанагы шылуундардын такыр мамлекеттик мекемелерге жакынаспашыбыз керек. Ол силердин чоң энеңерден или чоң атаңардан калып кеткен бир мурас эмес. Ол мамлекет. Буга чейин силерге чейин иштеген кызматкерлер мындан кийин дагы иштейт. Антип силер маалыматты башка жакка бура албайсыңар. Бурганы дагы эл жол бербейт. Буну биз билип турабыз, сезип турабыз. Өзүңөрдүн күнөөңөрдү жашыруу максатында же бир кандайдыр бирөөнү калкалоо максатында, бирөөнү жоопкерчиликтен алып калуу максатында антип жанагы жөнөкөй кызматкерлерди мындай алдыга коюп саботаж кылбагыла. Бүткүл элдер врачтарды сөгүп атат деген маалыматтардан алысыраак болгула. Ошол врачтарды видео контентке чыгарып, ошол жерге элге талкуу кылып салып бергендер кимдер? Оператор ким? Видео жазган ким? Сценарист ким? Режиссер ким? Бүт баар жогу аныкталат, ачыкталат. Урматтуу дарыгерлер, урматтуу биздин апаларыбыз, урматтуу биздин эжелерибиз, урматтуу биздин дарыгерлерибиз, эч кандай күнөөсү жок биздин эже карындаштарыбыз. Биз сиздерге эч кандай дообуз жок. Биз сиздердин алдыңыздарда тизе бүгүп таазим кылабыз эл. Сиздер жок болсоңуздар биз эч кандай бир мындай немеге кыла албайбыз. Сиздер бар, биз ушинтип дени сак болуп жүрөбүз. Кээ бир сиздерди курал катары колдонуп аткан, өзүнүн саясий кызыкчылыгына, өзүнүн жоопкерчилигине, өзүнүн кылмышын жашыруу максатында сиздерди колдонуп атышат. Мыйзамсыз иш аракеттерге жана ошол жердеги тиешелүү маалыматтык катчынын, маалыматтык катчылардын мындайча айтканда пресса, өзүнүн ар бир тармакта пресса болушу мүмкүн. Олордун кашаларын эч бир мыйзамсыз буйрукту аткарбаңыздар, урматтуу дарыгерлер. Бул сиздерди элге жаман көрсөтүп, сиздерден видео кылып, ошол жерге элге таратылыш болгон кээ бир шылуундарды, ошол жерге өзүнүн саясий кызыкчылыгын
өзүнүн саясий кызыкчылыгына, өзүнүн жеке кызыкчылыгына, жеке жоопкерчиликтен качуу максатында сиздерди ошол жерде кандай десем, курал катары колдонуп атышат. Урматтуу кыргызстандыктар, биз жалпы эл журт дарыгерлерге биз каршы эмеспиз. Биз ошол дарыгерлерди курал кылган, өзүнүн кылмышын жашыруу максатында, өзүнүн кылмышын, өзүнүн буга чейинки беспределин жашыруу максатында сиздерди ошондой кылып курал кылып коюшу мүмкүн. Мындан алыс болуңуздар, жана буйрук аткарбаңыздар. Туура, биз сиздерди эле туура түшүнөбүз. Буйрук аткарбасаңыздар, сиздерди жумуштан алам деп кече алып аткан 15 000 айлыгыңыздардан ала албай калам деп коркушуңуздар мүмкүн. Бирок чыдап туруңуздар. Кудай буйруса, саламаттыкты сактоо министрлигинин 100% реформа кылып, биздин элибиз мындан да жакшы бир сапаттуу, эч кимге бир сом бербей, Кудай буйруса, мамлекетибиз бүт бар жокко жарандары камсыз кылганга чейин, биз жан терибиз менен кашык каныбыз калганга чейин мындай бир күрөшкөнү аракет кылалык, баарыбыз биргеликте. Ал менен саламаттыкты сактоо министрлигиндеги шалаакылыкты, ошол жердеги мыйзамсыздыкты, ошол жердеги өз билемсиздикти жана мамлекеттик органдар, мамлекеттик мекеменин өз кызыкчылыгына колдонгон жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жанагы шылуундарды Кудай буйруса биргеликте мыйзам ченемдүү өздөрүнүн кандайдыр бир жоопкерчилигин каратабыз. Убакыты келгенде ар бириң ар кандай маалымат үчүн жооп бересиңер. Дарыгерлерге таазим.